Саламатсыздарбы, эфирде кайрадан Маанилуу маек. Бүгүн бизде конокто экс-губернатор, коомдук ишмер Каптагаев Эмил Саламатович. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Эмил мырза, студиябызга куш келипсиз. Мына эртең бүрсүгүнү бизде Кыргызстанда бир мындан 8 жыл мурун болуп өткөн тарыхый кандуу бир окуяны эскеребиз. Анткени ал күн биз кандай айтканыбызда дагы мүмкүн бирөөлөр тааныйт, мүмкүн бирөөлөр тааныбайт. Бул баары бир биздин кыргыз улутунун тарыхынын бетине жазылып калат. Мына ошол 10 апрелде революция болуп, жаңы бийлик убактылуу өкмөт келгенде алардын курамында сиз да бар элеңиз. Бүгүн коомчулукта көбүнчө ар кимдин оюна келген бир эле суроо, ошо революция өзүнүн максатына жетти. Ошол боюнча коомчулукка азын улак айтып берсеңиз. Эми бул 10 жыл тарыхта чынын айтканда орду чоң. Анткени ушул Акаев заманынын акыркы жылдары, ошо 2 жылкы аксы окуясы, анан кийин 5 жылкы 2005 жылкы революция, мына ошолордун бир логикалык аягы деп айтууга мүмкүнчүлүк бар азырынча. Болгон ошо 10 жылкы революция бул ошого чейинки калыптанып калган үй бүлөлүк кландык башкаруу, ошого чекит коюу. Анан бул мамлекетте бир адам жүздүү демократиялык нукта мамлекеттин пайдабалын түздөө, өлкө ичиндеги коомдук түзүлүштү оңдоо деген көп маселелер коюлганда, эми мына 8 жыл өттү, туура айтып атасыңар. 8 жыл ичинде эмне өзгөрдү? Ошо революция өз максатына жеттиби, жетпесе кандай мүчүлүштөр бар? Бул чоң суроо да. Анткени коомдо дайыма бул айтылып, дайыма талкууланып турчу маселе. Мен айтат элем, негизги максаттар боюнча, негизги чоң ири саясий маселелер боюнча албетте коомдо абдан чоң өзгөрүү болду. Мына 5 жыл ичинде, 8 жыл ичинде биз 5 жолу бир чоң элдик шайлоо өткөрдүк. Мына бир референдум, 4 шайлоо, 2 парламенттик шайлоо, 2 президенттик шайлоо. Ушул 8 жыл ичинде 2 жолу президент алмашып, мына башкы бийликти шайлоо жолу менен бир кишиден экинчи кишиге өткөрүп берсе боло турганын, мына ошондой маданиятты калыптандыра баштадык. Эл ошого көнө баштады. Шайлоо жолу менен бийлик алмашат. Шайлоодон кийин башка киши бийликке келет, шайлоого чейин башка киши болот деген. Мына бүгүнкү күндө мына азыр президенттик шайлоодон кийин мына 3 айдан ашык убакыт өтүп баратат. Мына ушул процесс, ошол агым дагы уланып атат. Мына бүгүн дагы ошо коомдук ички процесстер бар, буркан шаркан түшүп кайнап. Анткени эски президенттин кетиши, ошонун кетүү баягы жараяны болуп кетип баратат да. Ал эми жаңы президенттин ишке киришүүсү, мына ошол экөөнүн ортосундагы мамилелер, парламенттик ички процесстер, өкмөттүн иши, мунун баары тең биз үчүн сабак. Негизин алганда бул жалпы жонунан ошо революциянын жемиши деп билишибиз керек. Биз өзүбүз сезбеген менен биз ошол 10 жылга салыштырганда такыр түп тамырынан бери башка коомдо, башка мамлекеттик түзүмдө, башка шартта жашап атабыз. Муну айтышыбыз керек. Бирок тилекке каршы ушул мына акыркы жылдары баягы эски адат менен эскиче бир нерселер болуп кетти. Бул басма сөзгө бир ооздуктоого болгон аракеттер, анан кийин өзүнө жакпаган, өзүнүн каршылаш болгон саясатчыларды мамлекеттик күч менен, мамлекеттин бийликтин күчү менен, соттун, прокуратуранын күчү менен сындыруу, аларды соттоо аракеттери, бул ошол келаткан 10 жылдагы революциянын духуна, идеясына каршы келген шарттар. Анткени биз ошого каршы күрөшүп аткан нерсе кайра жаңыланып, жанагы пайда болуп, кайра башынан жандана башташын өзү биз айтып да келатабыз, мен жазып да келатам. Бул натура көрүнүш болду. Муну ушул жана өнүгүү жолунда, өзгөрүү жолундагы бир ортодогу бир мындай болуп кеткен окуялар же болсо жанагы
рецидив деп коет го, оорунун кайта кайталанышы деп мен ойлойм. Мындан аркы ушул оңолуп кетүү болот. Мамлекеттин келечеги бар деп буга ишенич катары мына ошол өткөн мезгил президент Роза Отунбаева дагы, андан кийинки 6 жыл президент болгон Алмазбек Шаршенович Атамбаев дагы, бүгүнкү президент Сооронбай Жээнбеков да айтып атышат. Мына ушул жолдон, демократия жолунан, парламенттик демократияны калыптандыруу жолунан, бара-бара толук парламенттик системага өтүү жолунан кайтпайбыз, кайтыш туура эмес, ошол жолдо барыш керек дегенди мына 3 президент айтып келатат да. Мен ойлойм, ушул жол, ушул сызык мындан ары уланса, Кудайга шүгүр, мамлекет башка эле өнүккөн мамлекеттердей бир ички тартиби, мыйзамы иштеген, тартиби бар, өнүгүү дарамети бар, өнүгүү жигери бар мамлекет болуп кетебиз. Сиздин оюңузча ошол 7 апрелде болгон каргашалуу революция бүгүнкү күндө ошо элдин үмүтүн аздыр көптүр актады, бир максатына жетти десек болот. Эми революция каргашалуу эмес, ошо күнкү окуялар каргашалуу да. Анткени бул ошо бийликти күч менен сактап калабыз дегендин кесепети болуп атат да. Негизинен актады. Сиз бүгүнкү кезде ошол социалдык тармактардан жана башка берген интервьюларыңыздан мына кеткен бийликке же болбосо негизи эле ошол убактагы өзүңүздүн бир ымалаштарыңызга бир топ сындарды айтып келесиз да. Эмне үчүн ошол нерсени сиз губернатор болуп иштеп турганда айткан жоксуз? Мен муну айтайын дегем, чындыгында эле бизде ушул эмне үчүн элдер биздин акыйкатты айткан жетекчилерге ишенбейт? Анткени алар деген жетекчи болуп иштеп турганда эмнегедир тынч отуруп эле баардыгы жакшы, бийликтики туура деп айтылат дагы. Ал эми кызматтан кеткенден кийин алар башкача айтып калышат. Буга бир мисал, сизди ошол Саруу окуясында барымтага алгандыгы бүт бардык жерде далилденип көрүнүп турса дагы, сиз ошол убакта чындыгында эле бул мыйзамды тебелөө же болбосо мыйзамсыздык экендиги жөнүндө бир топ сымыйга айткансыз. Ал эми бүгүнкү күндө ошол эле Садыр Жапаровдун актыгын дагы айтып бересиз. Макул, ушу Садыр Жапаровдон эле баштайлы. Мен Садыр Жапаров ак эчтеке күнөөсү жок деп айткан жокмун. Мен талабым ошол эле прокуратурага, ошол эле ГКНБга, сотко, эгерде бирөөнүн жазага тартса, далил болуш керек деп атам. Садыр Жапаровдун күнөөсүн далилдесеңер, ошол жанагы барымтага алуу, ошо тополоңго тиешеси бар экенин далилдеп туруп, мадамектен атып салгыла. Бирок эң негизги шарт бул далил. Бул мыйзам ушундай болуш керек да. Эгерде мен билем да, макул Акмат или Ташмат урдап алды. Бирок ошону далилдей албасам, демек менен акташым керек. Сот кое бериш керек. Өзү билип турса дагы, бирок далил керек. Бул жерде Садыр Жапаров боюнча чынын айтканда күмөн чоң да, күмөн чоң. Анткени бүгүнкү күндө сотко келген кылмыш ишинде ошол болгон тополоңго мени барымтага алган бул абдан чоң кылмыш. Бул дүйнөлүк практикада чоң кылмыш да. Бул терроризмге теңелген кылмыш. Ошого тиешеси бар экени толук далилденген жок. Мен ошон үчүн сотторго айтып атам. Же далили алып чыгып далилдегиле, же болбосо далил жок болсо анда актагыла деп. Бул акыйкаттык үчүн болгон нерсе да. Бул жерде мен өзүмдүн пикиримди же болбосо көз карашымды шартка карата өзгөрткөн жокмун. Анткени ошол тополоңго тиешеси бар балдардын баары көбү соттолду. 9 жыл, 8 жыл бир топтору отуруп мөөнөт утуп чыкты, андан бери убакыт өттү да. Бирок ошолордун арасында дагы бул жана тергөө органдары туура эмес натура иш кылып атышат да. Баарына бирдей жанагы айып тагат. Мисалы үчүн бир биякта тополоң менен кармалган балдарды жана элдин сүрмө төптө жүрүп, ошолорду деле жанагы барымтага алуу башка деп. Бул жерде процессти бөлүп караш керек да. Жанагы кумтөр маселесин көтөрүп, митингдерди уюштуруп, ошонун башында жүрүп, бир акыйкаттыкты кумтөр боюнча ачыктыкты талап кылып жүргөн балдар бар. Ошонун ичинде жана оюндан оюн чыгарып, жана барымта алгандар бар да. Бул эки башка нерсе. Мына ошону барымтага алууга тиешеси барларды өзүнчө карап, күнөөсүн так далилдеп туруп соттогула деген эле талапты койдум. Ал эми жана кызматта жүрүп эмне үчүн айтпайт, бул чоң маселе. Анткени мамлекеттик кызматтын этикасында, мамлекеттик кызмат боюнча мыйзамда так жазылган.
эгерде кандайдыр бир нерсеге такыр көз карашың келбесе, анда кызматтан кетип туруп анан айтышың керек. Ошон үчүн кандай киши болсун, кызматтан кеткенден кийин гана ачык жана прессага чыгып айтканга мүмкүнчүлүк алат. Ага чейин болсо, бул өкмөттүн жыйындарында туура эмес болуп бараткан өзүңө тиешелүү маселени айтып, мен мисалы үчүн айткан жок деп эч ким айта албайт. Бүгүнкү мисалы үчүн бийликте жүргөн же болсо ошол эле Сооронбай Шарипович мына Ошто губернатор болчу, мен өкмөттүн жыйынында далай эле маселени көтөрүп жүрдүм да, туура эмес маселелерди көтөрүп жүрдүм. Могу жер туура эмес болуп атат дегенде. Бул жерде мен мындай айтканда, баягы кызматта болсо эле тымпыйып, жөн эле жүрүп анан дегенден мен эч өзүм ала албайм да, аны ала албайм. Бирок бүгүнкү күндө бул кызматта жүргөндө айта албай, ал баягы тилиң кыска, мыйзам жол бербеген маселелерди айтууга мүмкүнчүлүк бар. Экинчи жагынан ошол эле учурда мен Эмилбек Каптагаев президенттин өзүнө деле жеке жолугушууларда көп нерселерди айтчубуз. Могу жер туура болбой атат. Баягы эң башкысы эмнеден болуп атат? Мына бүгүнкү күндө эмне үчүн айтууга туура келип атат? Анткени баарыбыздын ичибизде кайнаган, ичибизде баягы бышып аткан маселе бир мамлекет маселеси, мамлекеттүүлүк маселеси. Анткени ошол 10-жылга чейинки оппозицияда жүргөндө деле 10-жылкы ошол жанагы революцияда биз өзүбүздүн кызыкчылык же болсо бирдеме кандайдыр бир нерсе үчүн жүргөн жок. Ал ошон үчүн үй бүлөңдү, өзүңдүн башыңды бир канжагага байлап өлүмгө түртпөйсүң. Баарыбыздын үмүт тилегибиз ушу мамлекет оңолсо деген эле тилек болчу. Бүгүн деле ошол тилек менен, ошол үмүт менен жашап, ошол үмүт тилектин аркасынан анан жана көрүп турган нерселерди, туура эмес нерсени айтууга туура келип калат да. Антак жөн эле баягы айтайын деп эле айтыш максатында айтылган жок да. Ушул кумтөр боюнча сиз абдан көп алектенип калдыңыз. Анткени бул жерде биз канчалык ошо Центр Голдка Канададан келген компания канча алданып жатканыбыз жөнүндө да маалымат сизде кененирээк болсо керек. Сиз билесизби, мындан бир канча жыл мурда Кыргыз алтындын зам директорун ушул кумтөр боюнча бир аралашкан коррупция боюнча ал киши камакка кеткен. Ошол боюнча сизде кандай маалымат бар? Мен чын айтканда маалыматым жок. Андан ары эмне болду, кандай болду. Бирок мына мен 2000-жылы губернатордун биринчи орун басары болгондон баштап ушу кумтөр маселесин көтөрүп келатам. Өкмөткө мисалы үчүн запискалар жазгам, ачык да айткам, прессага да айтып келатам. Көйгөй бир эле, кумтөр биз үчүн улуттук сыймык болгон проекти болуш керек болчу. Бул эң чоң кең. Бул улуттук экономиканы сүйрөп кете турган локомотив проект болуш керек болчу. Бирок тилекке каршы бул биздин улуттун, кыргыз элинин бетине чиркөө болгон, биз үчүн намыска тие турган, бизди дүйнөлүк коомчулук астында уят кыла турган проект болуп калды. Мен муну айтканым 18 жыл болду. 18ден бери ушуну эле айтып келатам. Мына ошол өңүттөн алганда мен дайым эле айтып аттым, элге чыкканда да айтып аттым, жана Жетөгүздө, анын ичинде Саруудо көтөрүлгөн митингде негизги коюлган талаптын баары туура коюлуп атат. Анткени кумтөрдүн ишинин ачыктыгы болуш керек, кумтөрдөн түшүп аткан пайданын жумшалышынын ачыктыгы болуш керек. Эң башкысы кумтөрдү иштетип атканда көмүскө маселе болбош керек. Анткени бул кумтөр проектисинин жаратылышка, айлана чөйрөгө, элге, мамлекетке тийгизген таасири абдан чоң. Муну айтып эле келатабыз, айтылып эле атат. Мен ошол эле митингке чыккандарды колдоп айтып аткам, силердики абдан туура деп. Ага чейин да колдоп келген. Бул митинг жалгыз болгон жок да. Мына мисалы үчүн ошол эле 2003-жылы ошо жанагы сианид төгүлгөнүнүн 5 жылдыгына карата Жетөгүздө далай митингдер болгон. Тетиги Барскоонун жолу жабылып, боз үйлөр тигилген. Мен аким болчумун ошол жерде. Аким катары мен да колдогом. Элдин талабы туура. Анткени сианид төгүлгөнүнө 5 жыл болсо дагы 5 жыл ичинде жанагы элге убада кылынган компенсация берилбей келген. Мына ошо 2003-жылы тикелей туруп ошону алып бердик да. Мына ошол Танаев ошондо өкмөттүн жыйынында айтканда, Каптагаев аким болуп элди тынчыткандын ордуна кайта элдин башында жүрүп митинг уюштуруп атат. Анткени уюштурууга мажбур болдук да. Анткени элди тарагыла митингдин кереги жок эмес да. Эл өзүнүн талабын талашып атса, ошол жерде койгон талаптары туура болсо, эмне үчүн биз митингди күч менен таратып же болсо башка жол менен таратыш керек? Мен айттым, туура талап коюп атасыңар. Бериш керек. Компенсация мыйзам боюнча каралган акча, каржы
Каржы министрлиги бериш керек деп ошондо алып бердик да, бүт айылдарга таратып, компенсация маселесин 2003-жылы жапканбыз. Ошондо мен өкмөттүн жыйынында да айткам. Эмне үчүн мен Каптагаев күнөөлүү болушум керек? Эл көтөрүлүп атат, эл талапты туура коюп атат. Эге өкмөт акча бербей атса, каржы министри акча бөлбөй атса, эмне үчүн аягында келип райондун акими күнөөлүү болуш керек? Ошол жерде митинг болуп атса. Мен митингчилерди ошондо деле колдогом. Туура талап коюп атасыңар деп. Эми бул маселе Кумтөр терең маселе. Мына бүгүнкү күнгө ошол 13-14-жылы жана мамлекеттик комиссия иштеп, Сариев Темир Аргимбаевич баш болгон момдай килейген том ошол комиссиянын материалдарын чыгарып, элге көрсөтүп, талкуу болуп, анан кийин ошол эле президент Атамбаев, өкмөттүн жетекчилери кайра айтып, биз бул маселенин түбүнө жетебиз, аягына чейин жетебиз, аягында чечим чыгарып беребиз дегендин баарын аягында мындай ушалап, уйпалап келип туруп эчтеке чечилген жок да. Бүгүнкү күнү Кумтөргө маселеси, Кумтөрдүн иши ого өтөр караңгы, ого өтөр жабык болуп калды да. Бүгүн Кумтөр эмне болуп атат, келечеги кандай болот, коом билбейт. Эмил мырза, мен муну менен айтайын дегенмин. Мен жогоруда сизге берген суроодо мындан бир нече жыл мурда ошол Кыргыз Алтын акционерный обществосунун зам директору Дилгер Жапаров 200 миллионду ошо Центр Голдко бергендиги үчүн бул кишини айыпка тагып, туура айыпка тагып, мыйзам чегинде бул кишини камалган, жоопко тартылган. Ал эми бүгүнкү күндө бизге жеткен маалымат боюнча, жакында ушуну массалык маалыматтар жазып чыкты. Сапар Исаков жетектеген бир топ менен чогуу келишим түзүлүп, бул жөнүндө абдан көп айтылган. Бул жолку да 500 миллион сомду ошол Центр Голдко бергендиги жөнүндө айтылат. Ал эми бүгүнкү күндө бизде мыйзам жокпу? Сиздин көз карашыңыз кандай? Эмне үчүн ошол кезде биздин ошол Дилгер Жапаров деген жооп бериш керек 200 миллион үчүн? Ал эми бүгүнкү күндө биз аны деген 500 миллионду карматып коюп эле унчукпай кала беришибиз керек. Эми туура айтасың. Бул боюнча мен дагы ошо окудум жакында 500 миллион жана дивиденд деп түшкөн акчаны чыгарып кетүүгө уруксат берүү жөнүндө ошол бул азыркы өкмөт уруксат бериптир. Мына 500 миллион кетип калды деп интернеттен окудум. Мен да таң калып атам. Анткени деген ал жөнүндө Сапар Исаков премьер-министр өкмөт өзү чыгып массалык маалыматтарга айтты, ушундай берилген депчи, ал жөнүндө. Анан бул ошол жана Дилгер Жапаровду камаган окуя экөө бирдей, опокшош. Анткени Дилгер Жапаровду ошон үчүн камаган, мен азыр эстеп атам, ошол жана 200 миллион дивидендке деген акчаны бул жерден которуп чыгып кетүүгө макулдук берип кол койгон деп камалган. Эми мен бул маселени сөзсүз түрдө бул укук коргоо органдарына, ошондой эле ошол эле биздин коопсуздук кеңешке бериш керек, айтыш керек, сураш керек. Эмне үчүн бир иш үчүн бирөө камалып атат, а экинчи иш бир эрдик катары, бир жакшы иш катары көрсөтүлүп атат деген суроо бул мыйзам ченемдүү суроо. Ушул эле убакта мына былтыр ошол өкмөт башы Сапар Исаков айтты эле, мына Кумтөр Сентара айтып атат, силер тиги Сентаранын жанагы акциясынан баягы баш тарткыла, Сентарадан чыгып кеткиле, Кумтөрдү болсо өзүңөр алып, өзүңөр иштеткиле деди, биз ойлонуп атабыз. Менин оюмча бул мындай жомок катары эле ойдон чыккан сөзбү деп атам. Анткени Кумтөр бул Сентеранын негизги активдеринин бири, көпчүлүк бул ошол киреше Сентерага Кумтөрдөн түшүп келген. Анан ушундай шартта Кумтөрдөн чыгып кетели деп жөн эле мындай чыгып кетиш менин оюмча мүмкүн эмес да. Эгерде андай болсо, ошол айтканы чын болсо, анда менин оюмча бул маселени өкмөт жөн эле мындай мен ойлонуп атам, анан чыгабыз чыкпайбыз эмес, бул маселеге атайын мамлекеттик комиссия түзүп, бардык адистерди, анын үстүнө эски мурда иштеген адистерди чогултуп, бул маселени ийне чибине чейин эсептеп чыгыш керек. Дагы мүмкүн болсо алыш керек. Анткени мынакей макмал ген комбинаты качан иштелип бүткөн генди канча жыл, мына эгемендүүлүк болгондон бери 7 жылдан бери иштетип эле келатабыз да. Ал эми Кумтөргө Кудайга шүгүр алтындын запасы кенен. Анткени мына 94-жылы бекип атканда Кумтөрдө алтын кени баягы
жалпы болжолдуу запасы 900-950 тонна. Ал эми бекитилген жана мамлекеттик комиссия менен даана накта бекитилген запас 450 тонна деп эсептелген да. Бүгүнкү күндө ошо 400гө жакын 300 бирдеме тонна казылды. Дагы андан да ар жагында 500-600 тонна алтын турат. Эгер кумтөрүт болсо, анын жанында башка тоолорду ар жагында мынакей Тоголок тоосу, тиги Акшеракта 100 тонна жана бекитилген запас менен турат. Алтын кенин өз алдынча иштетип кетүү мүмкүнчүлүгү бизде бар. Аны мындай эле жөн сөз кылбай, менин оюмча өкмөт буга абдан тыкыр, жакшы мамиле кылыш керек да, мындай бул маселени жөн эле кирди чыкты катары карабаш керек. Бирок былтыркы жылдын аяк жагында өкмөт жана кумтөр боюнча минтибийдик, анан жанагы баланча миллиард сомго кумтөрдү биз сотко бергенбиз да. Кээ бир маселелер боюнча утканбыз соттон. Сот чечкен, туура кумтөрдүн күнөөсү бар, бул экологиялык таасири боюнча, мөңгүлөрдү бузуу боюнча күнөөсү бар. Мына ошон үчүн ошол жанагы келтирген зыянын төлөп бериш керек деген чечимдерге карабай, ошол өзүбүз утуп алган чечимди баш кылып, бардык доодон баягы кечибип, эмне кылсаңар ошо кылгыла деш. Анын үстүнө баягы өлгөнгө көмгөндөй кылып, ошо жердеги эки чоң мөңгүнү аягына чейин талкалай бергиле, биз уруксат беребиз деп мыйзамдын кабыл алуу иши, менин оюмча булардын баары күмөндүү чийки маселе. Бул ошону эле бүттү деп коом азыр абдан катуу талкуулап атат. Бул бүттү кылып койбочу маселелер. Анткени мына ошол жанагы мөңгүлөрдү талкалап сала бергиле, эми ансы деле талкаланып калыптыр деген чечимди жогорку кеңеш аркылуу өткөрүп, мыйзам кабыл алып атканда айтып атышпайбы? Бизде баланча, баландай деген мөңгүлөр бар. Анын ичинде бул эки мөңгү мында анча деле орун элебейт деп. Бул болсо коомчулукту адаштырган маалымат да. Анткени биздеги мөңгүнүн көпчүлүгү бизге эч кандай пайдасы жок мөңгүлөр. Бизде турат деген. Мисалы үчүн ошол эле Хан Теңиринин тегерегинде абдан көп мөңгү. Бул биздин мөңгүлөрдүн жарымынан көп ошол жерде болуш керек да, Кыргызстанда мөңгүлөрдүн. Бирок ал мөңгүлөрдүн бизге эч кандай эмеси жок. Анткени ал эрийт, агып Кытайга кирип кетет. Болду. Кумтөрдүн жанындагы мөңгүлөр, жана Петров, Лысый, Давыдов деген мөңгүлөр, бул нарын суусунун башында турган, биздин эң башкы байлыгыбыз болгон эң чоң дарыя Нарындын башатындагы мөңгүлөр. Бул болсо биздин ички жана ичер сууну камсыз кылчу мөңгүлөр. Ошон үчүн биз эгерде жана мөңгүлөрдүн жалпы санынан карап албай, биздин ички суулардын башында турган башат мөңгүлөр менен жөн эле тетиги четки ошол тоо кыркасында туруп эриген суу Кытайга кирип аткан мөңгүлөрдү ажыратып карашыбыз керек. Ошон үчүн мен ойлойм, бул мөңгүлөр маселеси, анан жана кумтөрдөгү доо ушуга чейинки келген доо арыздардан кечбүү маселелери бул күн тартибинен алынбаш керек. Бул маселелер кайра кайтарылып, мамлекеттик деңгээлде каралыш керек. Сөзүңүздө галет жок. Мен бул кумтөр боюнча сизге суроо бергеним себеби, сиз ошол убакта өкмөттүн расмий ыйгарымдуу өкүлү болуп, ошол Ысык көл областын жетектеп тургансыз. Андан калса сиз деген ошол кумтөр деп чыркыраган биздин жөнөкөй жарандарыбыздын балдары түрмөгө камалып кеткенин да билесиз. Канча деген жаш кырчын өмүрлөр бүгүнкү күндө ошол түрмөдө күнүн кечиргенин. Ага карабастан биздин ушундай өкмөт өкүлдөрү мыйзамды бузуп жатканы бул абдан өкүнүчтүү. Биздин Кыргызстан үчүн 500 миллион доллар бул абдан эле чоң акча. Анткени биз ал акчага бир топ бала бакчаларды, жетимдер үйүн, карылар үйүн, же болбосо ошол эле биздин пенсиядагы карыларыбызгабы, мугалим врачтарыбызгабы төлөп берсек абдан жакшы болмок. Эми туура эле бул азыркы сөзгө мен толук кошулам. Анткени бүгүн мына былтыр жай айында мына экс-президент Атамбаев айткан 1 январга карата Кыргызстанда бир дагы жанагындай жараксыз мектеп болбойт, авариялык баягы абалда турган мектеп болбойт, толук биз мектептерди бүтөбүз деген сөздү айтты да. Бүгүнкү күнү абалды карагыла, канчалаган мектептер
Башкасын айтпаганда деле бир канча мектептиги чатырдын ичинде кыш бою окуп атышат. Бул жанагы тент чатырдын ичинде. Ал эми Бишкектин ичине эле алсак, мына 800, 700, 800 балага ылайыкташкан мектептерде 3000-4000ден бала окуп атат. 3 смен менен окуп атат. Бир класста 60тан бала отурат. Бишкекке эле биз жок дегенде бир 100-150 мектеп курушубуз керек. Ошо балдарды толук камтыш үчүн. Мына ошондой шартта жөн эле жана $500 миллион болобу, же болсо андан да көп суммадагы жанагы доорубуз болобу, кечибийдик дештин өзү бул абдан натура иш да. Муну биз сөзсүз айтышыбыз керек. Негизи бардык нерсе мыйзам чегинде болгону жакшы, но ага карабастан мен жогоруда айтып кеттим эле, ошо кызматта турганда бардык эле бир эч нерсеге көңүл бурушпайт деп, бүгүн ошо кызматта туруп ушундай мыйзамды өдөнү бузуу менимче бул такыр эле туура кез. Анда эмесе кайра биз акыркы жанагы эле негизги темабызга кайрылсак, бир күндөн кийин мындан келди 7 апрель. 7 апрель бул деген абдан кандуу окуя, 80ден ашык баланын өмүрү кыйылган. Алар ал жерге кандай максат менен келген күндө дагы антип жөндөн эле бөдө өлүм болбош керек болчу. Мен ушу сизге суроо берейин дегеним, ошол 7 апрель болду, андан кийин убактылуу өкмөт келди. Убактылуу өкмөттүн курамында ошол эле сиз, ошол эле экс-президент Роза Исаковна, ошол эле Алмаз Шаршенович, ошол эле бүгүн бийликте президент болуп, өлкө башчысы болуп келген Сооронбай Шарипович баарыңыздар бар болчусуздар. Ошондо 7 апрелден кийин элдер сиздерге абдан чоң үмүт арткан, баары жакшы болот, баары сонун болот деп. Ага карабастан Роза Исаковна өзү президенттик милдетин өтөп кеткенден кийин, өзү президент болуп турганда ошо коррупцияга, мыйзам бузууларга каршы болгондугуна карабай, бүгүнкү күндө ал айым ошол мыйзам бузуп бир саясий нерселерге, саясаттын ортосуна бир от койгон биздин саясатчылардын сөзүн сүйлөп, бул болбош керек эле, бул туура эмес деген өз оюн айтып жүрөт. Андан кийин айтып келсек, мына Алмаз Шаршенович, ал киши ошол президенттикке келгенден кийин ошол Роза Исаковнаны бир мындай бир сый урмат менен, бул киши деген ошол биз бир катаал учурда биздин мамлекетти жетектеп турду деген сый урматын көрсөткөндүгүн байкаган жокпуз. Андан сырткары бир топ бир пикир келишпестиктер болгону гана байкалды. Ал эми бүгүнкү күндө ошол экс-президент Алмаз Шаршенович менен бүгүнкү өлкө башчысы экөөнүн ортосунда дагы бир акыркы күндөрү пикир келишпестиктер пайда болгону билинип турат. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуз? Эгерде бизде ушундай белгилүү адамдар, эл башкарган адамдар ушундай мамиледе болуп жатса, анда коомчулук кимге ишенет? Кандай жол менен барат? Бул бир эле сурооңун ичинде 7-8 маселенин башын айтып кеттиң да. Ар бир маселе өзүнчө чоң маселе да. Бул деген ушул ынтымактын жоктугу, убактылуу бийликтин ынтымагынын жоктугу. Мен айтып коеюн, мына ошол апрелден кийин жаракат алып шейит кеткендер 86 болсо, бүгүнкү күндө ошо жаракат алгандардын ичинен баягы кетип отуруп 147 жигит өлдү да. Баягы булардын баары тең ошо анын баарын апрель окуясы себепкер. Ошондон шейиттер да, булар ошо мамлекет, элдин келечеги эмал сөзсүз түрдө ал жерде ар кандай себеп менен барышы мүмкүн, бирок кандай себеп менен барса да ошол жерде тайманбай, жалтанбай, ушу көкүрөгүн окко тосуп, ушу мамлекет үчүн, элдин келечеги үчүн турушту да. Ал ага чейин башка эле бир нерсе менен бирөө чакырып же бирөөнө жолугайын деп алып калып, бирок ошо жерде эгерде ошо көкүрөгүндө жанагындай от болбосо, жүрөгүндө жанагындай от болбосо, зырылдап эле качып кетмек да ошол жерденчи. Бирок ошо качпай тургандын өзү эрдик. Анан мына убактылуу өкмөт жөнүндө сөз көп болот. Ошол үмүт артты эле деп айтып атпайсызбы? Убактылуу өкмөт болгону мамлекеттик бийликте жоопкерчиликте 3 ай болду. 3 гана иштеди. Мына апрелдин 7-си түнү түзүлдүк. Июлдун 12-синде убактылуу өкмөт чоң өзүнүн колундагы бийлик, бул аткаруу бийлигин, өкмөттүн ыйгарым укугун толугу менен жаңы кабыл алынган конституцияга ылайык техникалык өкмөт түзүлүп ошого өткөрүп берди. Ошол референдум менен бекиген убактылуу өкмөттүн декрети менен киргизилген кызмат орду, бул өткөн мезгилдин президенттик кызмат орду, легитимдүү кызмат орун катары референдумдан бекип конституцияга кирди. Мына ошол экинчи президенттик бийлик убактылуу өкмөттөн өткөн мезгилдин президентине өткөрүлүп берди. Бир гана бийлик жок калды.
Бул жогорку кеңеш мыйзам чыгаруу бийлиги. Ошо менен 3 ай андан кийин даярдык жүрүп, октябрда парламенттик шайлоо болду. Ноябрдын да болсо ошо парламент ишке киришти. Ошо ноябрда декабрда парламент туруктуу иштеп өкмөттү түзүп калды. Мына ошо декабрда убактылуу өкмөт өзүнүн декрети менен убактылуу өкмөттү толук таратты. Ошондо мына 8 жыл убакыт өттү. Ошо 8 жылдын ичинде убактылуу өкмөт деген түзүм ошол апрелден декабрга чейин болду да. Ошол учурда өзүнө алган милдеттерди толук аткарды. Биз ошондо өзүбүзгө эмне милдет алдык элек? Биз өлкөнү конституциялык реформа жасайбыз, мамлекеттик түзүмдү өзгөртөбүз. Бакиевдер урдап кеткен, тартып алган мүлктөрдү колдон келген баарын тең ортого мамлекетке кайрыйбыз. Жана көтөрүп салган баалардын баарын жокко чыгарабыз дедик, баарын аткардык. Эң башкысы биз мамлекетти кайра мыйзамдуу конституциялык жолго салып, бийликти өткөрүп берип кетебиз дедик. Мыйзамдуу жолго салдык, бийликти өткөрүп берип кеттик. 10 жылдын декабрынан баштап, ноябрынан баштап өлкөдө мыйзамдуу жогорку кеңеш, мыйзамдуу өкмөт иштей баштады. Техникалык өкмөт дагы ошол мыйзамдуу өкмөт, жогорку кеңеш түзгөн өкмөткө бийлигин берди, кетти. Андан кийин 1 жыл өткөн мезгилдин президенти турду. Президенттик шайлоо 2011-жылы октябрда болду. Ошо менен жаңы шайланган президент Алмаз Атамбаевка Роза Сакына бийлигин берди. Андан ары карай мына толук биздеги бийлик легитимдүү мыйзамдуу жолго түштү. Бул ошол абдан чоң иш болгондо. Мындай эме тыш абалда эле өткөрүп бердиби же ал жерде талаш болду? Жок, бул жерде эч кандай талаш болду. Тарыхта айтылбайт Роза Сакынанын деген мындай бир өз көңүлү менен өткөрүп бергендиги жөнүндө. Бул жерде Кыргызстанда биринчи жолу болду деп айтылат. Жок, эми бул баягы биринчи жолу болду деп кээ бирлер эле айтып атат. Ошол кийинки президент Атамбаев, анын жанындагы бирөкөө эле, негизи тарыхта бул тарыхый факт да. 11-жылы инаугурация болгон. Ошо инаугурацияда биринчи жолу бул шайлоо өз ыктыяры деп айтыш эми мындайраак, шайлоонун жыйынтыгы менен бийликти бир колдон экинчи жолго өттү. Мына былтыр экинчи жолу өтүп атат. Эми муну дагы эле айтыш керек. Ал эми бул суроонун мааниси бүгүн эмне үчүн ушундай баягы тартыш болуп атат деп атпайбызбы? Мына мунун баары эле кыргызда жакшы сөз бар, пендечилик деген бар. Пендечилик бул учурда кандайдыр бир себептер менен президент Атамбаев пендечилик кылып, кандайдыр бир себептер менен ошол өзүнүн тарыхый ордун, өзүнүн тарыхка болгон, тарыхый процесстерге болгон салымын бир өзгөчөлөп көргүсү келип, же болсо өзү ошого ишендиби, же жанындагылар ишендирди. Мына ушул жака баш уруп, ушул жака кадам таштап кетти да. Ал балким өзү ойлогондур. Ошо мына Акаев жок, кетти, Бакиев жок, кетти. Азыр эми Отунбаеваны да жок кылып алып салсам, ушу Кыргызстанда бир мындай аты айтылган жалгыз президент болуп калам деп да ойлонуш мүмкүн да. Мына ошондой бир пендечилик ой менен бир топ маселелер тескери болуп кетти да. Анткени бул саясий маданиятта, саясий талаада бир чоң маселе бар да. Биз Кыргызстанда мына азыр жана жаңы шартта жашап атабыз. Анткени бүгүн тирүү эл арасында 2 экс-президент бар. Эми ошо 2 экс-президент болгондо, бул экс-президент деген бир мамлекеттик коомдук институт калыптанып атат. Экс-президенттер кандай болуш керек? Алар эмне иш менен алектениш керек? Каяка кийлигише алат, каяка кийлигише албайт? Алардын жашоо шарты кандай болот? Иштөө шарты кандай болот? Коомго чыкса кандай маселелер менен чыгат? Анан ошол экс-президенттер дагы мамлекетти башкарып туруп тажрыйба топтоду да. Кандайдыр бир нерселерди билет. Чет өлкөлөр менен байланыштары бар. Бирөөнүн бир жак менен болсо, бирөөнүн бир жагы менен кандайдыр бир жеке мамилелери бар дегендей. Мына ошолорду мамлекеттик, анан элдик кызыкчылыкта кандай кылып пайдалана алабыз? Эми ал бул абдан чоң ресурс да. Ошончо топтогон билимин, топтогон тажрыйбасын аларда кайра бериш керек да. Бирок кызматтан кетти, экс-президент болду. Экс-президент болсоң дагы баягы 60-тан өткөн атаңдын алдап соолап күчүн ал дегендей, алардын да күчүн кайра алыш керек. Мына ушунун баары бул бизде коомдо калыптанчу жаңы маданияттын элементи да. Анан мына өзүң абдан туура айтып атасың. Эмне үчүн жанагы мурункуга бир сый болгон жок, мисалы үчүн Атамбаев тарабынан Отунбаевага деген. Бул ошо пендечилик эле. Эгерде
эгерде мен ачык эле айтышым керек, ошо келечекти ойлосо, Алмаз Шаршенович Атамбаев президент болуп турганда өзүнүн келечегин, өзүнүн эртеңки күнүн ойлосо, анда экс-президент кандай болуш керек, экс-президентке карата мамлекет тарабынан кандай сый болуш керек, экс-президентке карата коом тарабынан кандай сый урмат болуш керек, кандай деген нерсенин баарын жасаш керек болчу. Ошо Роза Исаковнага карата канчалык сый урматты баягы экс-президент катары ордун таап көтөрсө, бүгүн өзүнүн даражасы ошончолук жогору болмок. Ал эми бүгүн дагы биз ошол эле жанагы сынган тепшинин жанында отурабыз. Экс-президентке карата кандай мамиле болуш керек? Же болбосо Атамбаев кылгандай бул кийинки экс-президентти да сөгүп, ар кандай сөз менен тиги маскаралап шылыңдашыбыз керекпи? Же болбосо экс-президент бул бир экс-президенттин орду башка болобу? Бул дагы чоң маселе да. Бирок бүгүнкү күнү мына акыркы окуялар, СДПК партиясынын курултайдан кийинки өзү экс-президент чыккан жана пресс жыйын бул айтып отурат да, биз бүгүн деле ошол абалда турабыз. Экс-президент өзүнүн ордун кантип табат? Анткени коомдо калыптанып калган орун жок. Демек бүгүн дагы биз ошол эле маселеде турабыз. Бул экс-президент институтунун гана болгон коомдун мамилеси и экс-президенттин бийликке болгон мамилеси. Бул чоң маселе. Сөзүбүздүн аягында сиз кече Азаттык маалымат агенттигине өзүңүздүн оюңузду билдирип жатып, ошол экс-президенттин бир топ өзүңүз айта турган бир сырларын дейсизби, же болбосо өзүңүздүн жеке пикириңизди дейсизби, толук айта албай калдым деп айткан кез, ошону да кошумчалап кетсеңиз. Андан кийинки сурообуз, бүгүнкү күндө сиз ошол Алмаз Шаршенович менен мамилеңиз кандай? Жана жаңы ажообуз Сооронбай Шариповичке сиз кандай үмүт артасыз? Эми мен кече айткан оюмду айтып, андан кийин социалдык тармак Facebook'ка деле жаздым. Бул ушу жана азыркы айтып аткан маселе. Экс-президент бул келгенин кеткени бар. Анан мен кыргызда жакшы сөз бар, чыккан кыз чийден сырткары деп. Президент бийликтен кетти. Жаңы президент иштеп атат. Эми ошол кеткен киши өзүнүн наркын, өзүнүн бир жанагы саясий маданий чөйрөсүн калыптандырыш керек да. Анан мен президент болгом, анан мен сени президент кылгам, мен мында өкмөттү силерди мен алып келгем деп бүгүн отуруп алып, ошол жана аларча мамлекеттик резиденциясында атайын бир чоң имаратты бөлдүрүп алып, өзүнө ошону бул ак үйдөн чоң кылып, өзүнчө бир кеңсе түзүп алып, анан күндө өкмөттү чакырып, өкмөт башчысы болуп ошол жерде отчет берип, министрлер отчет берип, депутаттар ошол жерде жүрүп, бир кош бийлик болгону бул жаман көрүнүш да. Мен кече Азаттыкта да айттым. Бул мамлекетти жакшылыкка алып барбай турган жол. Кош бийлик эч качан болбош керек. Бийлик бирөө болуш керек, ошо бийликке иштөө шарт түзүш керек. Эгер чынында эле мына Атамбаев өзү айтты, өзү алып келип, өзү баягы мыйзамды бузуп, үгүт кылып атып шайлатты да. Эгер ошого чын ыкласы менен досум деп, мына Соке досум деп кайра-кайра айтып атат, досчулук ниети түз болсо, анда тескерисинче иштөөгө шарт түзүш керек. Ошол астыга карай кеткенине шарт түзүш керек. Мүмкүн болушунча тоскоол болбош керек, жолтоо болбош керек, анын ишине көлөкө түшүрбөш керек да. Кеткен киши ошол кеткендин да өзүнүн маданияты бар. Мына кече Дубнов айтыптыр, бул саясий маданиятсыздыкты көрсөттү деп. Ошого биз баарыбыз ынанып атабыз да. Ошол отуруп алып туруп жана иштеп аткан президентти келесоо катары көрүп, бул кайсы конституция менен жашап атканын да түшүнбөйт бүгүн, колуна берип койгон кагазды эле окуп салат, анан кийин бекитилген иштердин баарын бузганга аракет кылып атат деп айтып отуруштун өзү натура, бул чынын айтканда беадептик, маданиятсыздык. Аны айтканга бүгүн шарты да, негизи да жок болчу. Эгерде ошондой сөздөр, ошондой иштер болсо, анда эми дос катары жолугуп атат, экөө бир жерде жашайт, мындай өз ара сүйлөшүп айтып, бир маданий жолун табыш керек болчу да. Бүгүнкү күнү мына бүт баарын ачып салды. Коом абдан жаман абалда калды да. Азыр коомдо мындай кооптон абдан чоң. Эмне болот? Кайра башынан тополоң болобу? Бул экөөнүн тиреши эмнеге алып келет? Жакшылыкка алып келбесин баары сезип турат да. Ошон үчүн баары тең ошо жараткандан да тилеп отурушат. Ушу тынч эле болсо экен, ушу тополоң болбосо экен деп элдин баарынын тилеги ушу.
бул чатакты баштаган Атамбаев баштап атат. Ошо киши коомго алып чыгып ачык жарыя кылган да ошо киши. Эми бул чатакты токтотуп тынчып калыш да ошо кишиден болуш керек. Анткени Жээнбеков президент катары эч кандай кадамдарды азыр жасаган жок, эчтеке мындай кайшы айткан жок. Өзү да экс-президент Атамбаев айтып атат, чыдайт байкуш досум, рахмат анысына деп атат. Эми балким элдин көзүнчө айткан сөз ушунча эл жок дейм. Эмне деп айтып аткан деп азыр элдин баары ошону айтып атат да. Ал балким ошо жерде отуруп алып сөгүп аткандыр, кагып аткандыр деп. Мунун баары туура эмес нерсе. Ошон үчүн биз бүгүн ойлонушубуз керек мамлекеттин келечеги. Мамлекеттин келечеги болуш үчүн жаңы шайланган президентке мүмкүн болушунча жолтоо болбош керек эскилер. Ошону мындай акырын четтеп байкап, акыл кеңеши болсо ошо ыгы менен айтып, ошо экс-президенттик маданиятты, наркты сактай билиш керек дегенде ошо мен кечээ азаттыкта ушуну айттым да. Кыргызда жакшы сөз бар. Ата энеңди кандай сыйласаң, кийин сенин балдарыңан дагы, өз балдарыңан да ошондой сый көрөсүң деген. Ошон үчүн дайыма сый мамиле кылышыбыз керек. Мен акыркы суроомо жооп ала алган жокмун. Бүгүнкү биздин жаңы жого, жаңы өлкө башчысына кандай үмүт артасыз? Мен жооп берейин. Бул мындай эле ошибка деле үмүт кылып баарын оңдоп ийет деген нерсе мындай эми биз тажрыйбалуу мындай көрдүк да. Бирок бир гана нерсе бүгүнкү күндө баарыбызды мындай кармап, өзүң айткандай бир келечектен үмүт кылып турган нерсе бүгүнкү күнү Сооронбай Жээнбековдун президент катары, мамлекет башчы катары өлкө ичинде өзүнүн жеке саясий оппозициясы жок. Бүгүнкү күндө тиги кандай саясий күч болсо дагы, ошо колдон келген жардам берсек, жардам бербесек да тоскоол болбой, ушу мамлекет бир эки кадам болсо да астыга жылып кетсе, ошого өбөлгө түшсөк деген пикирин баары айтып атат, жазып атат. Эми ошол астыга жылчу маселелердин эң ортунчусу бул сот реформасы. Эң орчундусу сот реформасы. Сотторду тилекке каршы биз бүгүн мойнунан байлаган кулга айлантып алдык. Бул 10-чу жылкы реформа баштаганда ушуну кыйшыгын көрүп, Роза Исаковна токтоткон соттук реформаны токтотуп, канча күч менен телевизордон кайра көрсөтүп, мындай тандоо болбойт, мындай дайындоо болбойт, муну токтотобуз деп токтотуп, 11-чы жылы 30 ноябрда кызматтан кетип атканда жогорку кеңеште сүйлөгөн. Мына ошо сөзүндө Роза Исаковна айткан, сот реформасы боюнча аябай көп айткан. Мына баардыгын силердин колго таштап кетип атам. Кийинки президентке бул сот реформасында биз баягы кичине жаңылыш баштап алып турбуз. Муну оңдоп түзөп, аягына чыгыш керек деген ойлорду айтты эле, бирок тилекке каршы ошол жаңылыштык деп баягы кыйшайган нерсени ого өтөр кыйшайтып, анткени анын баягы өзүнө жеке бийликти орнотууга ылайык жагын көргөндөй кылып туруп, соттун баарын эмерип туруп, баягы куйругун толгоп отуруп алышты да. Бүгүнкү күндө бизде көз каранды сот жок. Мына ошо соттордун реалдуу көз карандысыздыгын, анан реалдуу акыйкаттыгын калыптандырышыбыз керек. Экинчиден, соттук реформада мына 2005 жылкы революция болду. Соттор ошол эле ойдон калды да. Ошого чейин жанагы туура эмес өкүм чыгарып, туура эмес маселе чечкен соттордун аркасынан эл дүрбөп атат да. 2010 жылы эле ошондой болду. Бул соттордун жана элдин нааразычылыгын өсүшүнө таасири абдан чоң болгон. А бирок биздин катачылык ошол сотторду биротоло маселесин чечип туруп, жана сот системасынан кууп чыкканды аягына чыгара албай калганбыз да. Менин жеке оюмда сот болобу, прокуратурада иштейби, же болбосо коопсуздук кызматында тергөөдө ушу адамдын тагдырына тиешеси бар адамдар эгерде туура эмес чечим кабыл алса, адамдын тагдырын сындырса, саясий же башка буйртма менен, анда укугун тебелесе, ал адамдар ошол системадан чыгып, тиги жазасын алган менен кошо өмүр бою кайра ошол укуктук, юридикалык жакта иштөө укугунан ажыратылышы керек. Ошол тармакта иштеген стаждын баары жокко чыгарылыш керек дагы. Андан ары карапайым жөнөкөй адам катары иштеп, башка иш менен пенсияга чыкка аракетин кылыш керек. Катардагы жөнөкөй киши катары. Анткени жаза ошондой да, бул тагдырлар сынып атат. Мамлекеттин келечеги не балта чабылып атат да. Ошон үчүн бул нерселерде бүгүнкү күндө жаңы президентке коомдун бир үмүтү чоң болуп атат. Ошон үчүн жанагы укук коргоо органдары, уюмдары дагы
жана правозащитниктер деген башка жана бей өкмөт уюмдардын баары тең Сооронбай Шарипович деп кайрылып ачпайбы, биз колдоп берели, ушул реформаны аягына чыгыңыз деп. Мен ойлойм, эгерде өзүнүн айтканы, мына 2 күн мурда тиги Коопсуздук кеңешинин башчысын чакырып алып да айтты, мурдагы тиги кылган кызматы же болбосо мурдагы сиңирген эмгегине карабай, коррупция маселеси боюнча жаза катуу болуш керек, аягына чейин болуш керек деген бул сөздү мен колдойм. Эгерде ушул сөздүн аягына чыгып, мына бүгүн ошо ТЭЦ маселеси көтөрүлүп атат, датка кемин маселеси көтөрүлүп атат, эмне үчүн 400 миллиондон ашык акча кетиптир, кандай кетти, эмне болуп курулган? Балким ошол эле ТЭЦтеги маселелер а жерде да бар да. Мына ошондой эле Жалал Абад альтернатива жолу бул боюнча маселе көтөрүлүп атат. Эмне үчүн баштаганда 700 миллион доллар менен бүтөбүз деп баштап, бүгүн почти 1,5 миллиардка чыгып кетип атат. Мунун баары тең биздин мамлекеттин, элдин мойнуна түшкөн жүк да, карыз акча мунун баары. Ошон үчүн бул жерде анан депутаттар да азыр туура эмес айтып атат. Биз карыз алып аткандан кийин ал акчанын кандай жумшалганын, эмне кылып сураганга акыбыз жок. Карыз алгандан кийин акча алган кишиники, анткени ошо төлөйт да. Берген кишиники эмес. Бергенге чейин карыз берген киши чөнтөгүндө турганда анын акчасы. Мен сурап карыз алгандан кийин андан ары ал менин акчам да. Карыз берген киши мага бул акчаңы тияка бер, бул акчаны буяка бер деп айтканга акы жок. Мен өзүм билишим керек. Ошон үчүн бүгүнкү күндө парламенттик комиссиядагы ушул маселелердин аягына чыгып, андан ары карай президенттин көзөмөлү менен тиешеси барлар жазага тартылса, анда жана өзүң айтып аткандай үмүт пайда болот, үмүт жанат, келечекке болгон биздин көз карашыбыз мындай туруктуу бекем болуп калат. Маегиңизге чоң рахмат. Эмил мырза, абдан кызыктуу маек болду. Сизди коомдук ишмерлер бардык ушул бүгүнкү Кыргызстанда болуп жаткан окуяларга калыс көз карашта сүйлөгөн адамдар биздин эфирге керек. Биздин көрүүчүлөр сизге жеке пикирин же ойлорун жана суроолорун берсе, биз чогултуп коебуз. Мындан ары дагы биздин студияга келип туруңуз. Рахмат. Ушуну менен Маанилуу маеги соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн коомдук ишмер экс-губернатор Каптагаев Эмил саламатович келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.